Assalamu alaikum, урматтуу Нур Медиа каналын көрүүчүлөрү. Жараткан Аллах Таала биз үчүн жер бетинде абдан кооз жерлерди жаратып берген. Мына ошондой кооз жаратылышка бай болгон, тоо этегинде жайгашкан, абасы ушундай таза, аны менен биргеликте элинин пейили да таза болгон Эркин Сай аттуу айылына келип отурабыз. Бул жакта да жайкы Куран курсу же лагерь болуп жатат. Азыр биз инилерибиз менен жолугуп, бул жакта лагерь кандай өтүп жатат, ошону сиздерге билип беребиз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар, жүрүңүздөр. Кандай изиним, жакшысызбы? Алхамдулилlah, жакшы. Топос менен атасыз жыгап. Ооба. Биринчи жолу менен атасызбы? Ооба, биринчи жолу. Кандай экен? Сон экен, башка сон. Мен сизге бир кызык суроо берейин деп атам. Бериңиз. Азыр сиздердин лагерде жүргөнүңүздөргө 10 күн болду, Ооба. Анан сиз үйдө мындай телефон колдончуңуз да? Ойночуңуз турабы? Ооба. Телефон жок, кыйналган жоксузбу, сагынган жоксузбу? Жок, телефон жок, бул жакта сон экен. Наоборот, биз көп эле телефондорду көрүп, ата-энебизди көп какшап жүргөн экенбиз. Көрсө бул жакта биринчи күнү келгенде телефон чукуп, аны жагат болчу, андан кийин эле агайлар ошо телефон көрсө жаман болот деп айткандан кийин биз болду көрбөй калдык, бизге жакты телефон көрбөгөн. Үйдө жүргөндө канча саат телефон көрчүңүз эле? Үйдө жүргөндө көп эле жарым күн телефон менен убакыт кетип калчу. Жарым күн. Эми сиз бул жака келип ошол жарым күндү кантип пайдаланып атасыз? Жарым күндө биз сабактарды окуп, дуаларды кылып, үй-бүлөбүзгө дуаларды кылып атабыз, сабактарды окуп жүрөбүз. Анан оюндун максатын түшүндүңүзбү? Негизи бул жакта азыр сиздер буга чейин көрдүк, футбол ойнойт экенсиздер, волейбол, анан ушундай соонун жаратылышта ат минет экенсиздер, топос минет экенсиздер. Ал оюн менен телефондун оюнун салыштырыңызчы? Телефондо бул негизи биздин көз зрениябызды жеп, дагы мээбизди чарчатып ушундай кылып жүрүптүр да. Бул жакта болсо оюндун максаты кан жүгүртүшкөн да. Тоолордун жанында, таза абада жакшы экен бул жак. Жакты бизге. Баракелде, чоң рахмат. Сиз бизге айтып бериңизчи, бул жактагы лагерь сиздерге кандай болуп атат? Алхамдулилlah, жакшы болуп атат. Мен биринчи Эркин Сайга барасыздар дегенде ойлодум, Эркин Сай кандай айыл, ал кандай жер, кандай погодасы кандай, оюндары кандай деп ойлоп атсам, алхамдулилlah баары жакшы экен. Устаз келет, устаздар күндө бизге ошо окуялар айтып берет. Жерде ушундай таза абасы ушундай таза экен, тоолуу жер экен, аймактын тоолуу аймак экен. Ойноо башка жактарда окуганда күн ысык, ойноо шарчап калат элек да. Биякта ушундай абасы салкын болуп атканда, мындай кайра ойногубуз келе берет да, ойун түгөбөсө экен деп ушундай эмне бар калабыз да. Ошо жакшы болуп атат ушул жерде. Мына сиз бизге айтыңызчы, азыр лагерге Кыргызстандын 7 облусунан тең келип окуп атасыздар, Ооба. Анан сиздерде ынтымак кандай болуп атат? Мына бири-бириңиздер менен урушуп кеткен жоксуздарбы? Жок, ынтымак жакшы болот бул жерде, мындай. Тартип жакшы, ошого эч ким урушпайт. Анан сиздер мисалы үчүн бул жакта иман адеп сабактан өтүп атасыздар да? Ооба. Анан сиз мындай адеп аклагыңыз өзгөрүп, ушул жактан сизге кандай пайдалар болуп атат? Айтсаңызчы. Мисалы үйдө жүргөндө эртең менен кеч турчумун, телефон көп чукучумун, эч нерсени билбөчүмүн. Бул жака келип мындай намаз окуганды, дуа жаттаганды, жана адеп акылакты оңдогонду үйрөнүп атам азыр. Машалла, чоң пайдалуу атат, Эми урматтуу туугандар, азыр биз мына ушул Эркин Сай айылынын ардактуу аксакалы кыргыз элине эмгеги сиңген, ошондой эле мына кыргыз элинин мыкты баатырларынын бири Жайыл Баатырдын ардактуу урпагы Аман уулу Ажахмат атабыз менен ушул лагерь туурасында бир аз маектешебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай зата, жакшысызбы? Жакшы, Кудай деп жатабыз эле биз. Ден соолуктарыңыз? Намаз окуйбуз, ушул жерде жатабыз акырына. Баракелде. Ата, ушул мына сиздердин айылыңыздарда, Эркин Сай айылында жайкы Куран курсу же лагери уюштурулуп, өлкөбүздүн 7 тубандан көптөгөн жаш өспүрүмдөрүбүз каникулду бир пайдалуу өткөрүү максатында сиздердин айылыңыздарда азыр эс алып, иман адеп сабактан өтүп жатышат. Эми ушул боюнча өзүңүз ой пикириңизди билдире кетсеңиз. Эми урматтуу агайындар, Алланын буйругу менен ушул айылда мен төрөлүп, ушул айылда мектепти окуп, анан ар түрдүү кызматтарда жүрдүк. Чоң курулуштарда, Төө Ашыдагы Тешкентону тештик, Өзбекстанда 3 жыл иштедик, Бишкекте көп чоң курулуштардын баарын иштедик. Анан эми азыр намаз окуп айылда ардактуу жашарыбыз. Убагында Калин район, Жайыл район кылып, Жайыл коомуна башчы болуп, көп
Jay jönde kitaplar, kinolar, jubileyler tartılıp ötkürülüp turat. Jayla atabыздın baldары şu 20 aylı urpakta yaşayt. 20 ayda yaşayt, urpakları Jaylı rayonunda, Pamfil rayonunda, Moskva rayonunda. Yılına usul aylığımızda Erkinsay'da Allah'ın buyruğu menen bir okuyacay olup kaldı. Yılına bir ay gelip Jaykı lager uyuşturup bütün Kırgızistan'dan her tarafından özü bitsin geri özü abdan salkın ey salıp Jayga okşagan sonuncu yerde şunday yaxşı bir şartda jaygaşkan. Havası taza, susu tunuk, toğun edeginde. Biz buna çoğun kayındığın ozu da koyat var. Buna o çoğun kayındığının suusu, çoğun kayındığının toğusu. Şul ıldığı gösterge etkende sargı arka Kazakistan çegene çeyin. Şu yakta bar görünüp durat. Durum beni tartasın mı Kuday bir sana. Bu jeri de uşunda özü sonuncu yer. Suusu da darıday olgan, havası da darıday olgan özünce. Es alıcı jayda. Şunda Kuday'dan buyurup Kança yıldan beri baldar Jaykı lager bolup okup ketken жылдар болуп атты. Bu yakta bir yaxşı okuyacağına aylanğanı bunu turabız dep atar. Bu Karabaltadagı Şeyh Abdurrahim'din şunday tınbas emgeginin natijasında şu dini okuyuculardan bari uşul bizning Jaylı rayonunda, Pamfil rayonunda yaxşı önügüp okuyuculardan bari açılıp hazır dini okunun suuday gerektiş bolup turgan wagtında mamleketimizin önügüp ketкен wagtlarda eң çoğ jardam bola turgan birden bir Ошол лагердин себебинен ушул Эркинсай айылына кандай пайдалар жетип жатат? Элге кандай таасир этүүдө ушундай лагер? Ошон туурасында айтып Munda эми bu hadis бар го. Мына балдар окуп турган жерде, Кур'ан окуп турган жерде. Allah'ın bereketi cevap turат deydi. Uşul berekeden bizdin aylı önügüp atat. Musulmandık tarbiyeli o. Bu en birinci tartip. Ata-enesini sыйлоо. Koğumda özün жақсы alıp жүрүү. Жақсы oku. Darat menen жүрүү. Namaz oku. Biz oşoğa jete alбай atpайбыз бай. Men aytып koyayım, Kırgız kaçan olur. Kırgız'ın bari namaz okugan deli oğul da. Nikogo investor gelip oğulbayız bizde. Allah Taalam gara namaz arkalı bana dedi oğul da. Bunu lagerinde uyuşturgan Abdurrahim Şeyh'tin kılgan kızmatı paha jetkisteyim. Uşul yerde alıp, oğulda oturup, bir tike kılıp, kança baldar gelip okuyuversin. Gündür, tündür, jayı menen okuyuversin balдар. Okuga hiç kim karşılığı yok. Adamdı kim oğuysa, oku gana oğuydu.